Сабагыбызга максаттарды коюп алсак, силер этиштин өзгөчө формаларын кайталоо менен аларды эске саласыңар. Алган билимиңер турмушта колдонуу аркылуу сабаттуулукка үйрөнүп, кеп маданиятыңар артат. Логикалык ой жүгүртүүлөрүңөр калыптанат. Мекендүү сүйүүгө тарбияланып, адамгерчилик сапаттарды үйрөнөсүңөр деп ишенем. Этиштин өзгөчө формалары кайсылар? Алар эмне үчүн өзгөчө деген атталган? Ушул боюнча ой жүгүртүп көрөлүчү балдар? Эсиңерге түштүбү? Азаматсыңар. Алар атооштуктар, чакчылдар, кыймыл атооштор болчу. Атооштукту уюштуруучу мүчөлөр ган, ар, бас, оочу, уучу, а, ый. Ал эми чакчылды уюштуруучу мүчөлөр ганча, гыча, майынча, гычакты, ганы, ып, а, ый. Кыймыл атоошторду уюштурган мүчөлөр о, ö, у, үү, ыш, мак, май жана башка болчу. Анда баарын чогуу эске салабыз. Этиштин өзгөчө формалары атооштук касиетке да, этиштик касиетке да ээ болот. Мына ошондуктан алар этиштин өзгөчө формалары деп аталган. Алар биз айткан жогорудагы атооштуктар, чакчылдар, кыймыл атооштор. Этиштин өзгөчө формаларынын ичинен атооштуктар менен кыймыл атооштуктарды заттык мааниде колдонулат дегенбиз. Мисалы, сатылбаган бөз карып, айтылбаган сөз карып. Бул сүйлөмдө сатылбаган, айтылбаган деген сөздөрдү ган деген атооштуктун мүчөсү уюштуруп, кандай бөз, сатылбаган бөз, кандай сөз, айтылбаган сөз, кандай деген суроого жооп берип, эки сөз тең сүйлөмдө аныктооштук милдетти аткарат. Кийинки сүйлөмдү карап көрөлү. Соолбөс өмүр, сынбас темир болбос. Кандай өмүр? Соолбос өмүр. Кандай темир? Сынбас темир. Бул жерде болбос деген баяндоош болот. Темир деген ээси, өмүр деген ээси. Кандай темир? Сынбас темир. Кандай өмүр? Соолбос өмүр. Мында бас деген мүчөлөр атооштукту уюштуруп, кандай деген суроого жооп берди да, аныктооштук милдетти аткарды. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Эмне билим алуу? Бул жерде ал деген этишке у деген мүчө жалгануу аркылуу кыймыл атооч жасалды. Кыймыл атооч билим алуу. Эмне билим алуу? Сүйлөмдө ээлик милдетти аткарып, эмне деген суроого жооп берип жатат. Ал эми кийинки сүйлөмдө жардам беришке биз даярбыз. Эмне биз даярбыз? Ким? Биз. Эмнеге? Жардам беришке. Бул жерде бер деген этишке ыш деген кыймыл атооштун мүчөсү жалганып, жардам беришке, эмнеге деген толуктооштун суроосуна жооп берип, толуктооштук милдет аткарып жатат. Мына карагыла балдар. Демек биз айткан этиштин өзгөчө формаларынын ичинен атооштуктар менен кыймыл атооштор мына ушундай заттык мааниде колдонулат дагы, атооч сөз түркүмдөрүнүн милдетин аткарат экен. Атооч сөз түркүмдөрүнүн суроолоруна жооп берет экен. Эсиңерге түштүбү? Азаматсыңар. Ал эми этиштин өзгөчө формаларынын ичинен чакчылдар затташа албайт дегенбиз. Алар негизги этишти тактап көрсөтүү үчүн кошумча кыймыл аракеттерди билдирет да, сүйлөмдө быштооштук милдет аткарат. Мисалы, душман сүйүнтүп айтат, дос күйүнтүп айтат. Бул жерде кантип айтат? Душман сүйүнтүп айтат. Дос кантип айтат? Күйүнтүп айтат. Ып деген мүчөлөрдү карагыла балдар, сүйүнтүп, күйүнтүп деген сөздөрдөгү. Булар чакчылдар. Айтат деген негизги этиштин кошумча кыймыл аракетин билдирип, быштооштук милдетти
аткарышат. Эмне кылат? Айтат. Ким? Душман. Кантип айтат? Сүйүнтүп айтат. Эмне кылат? Айтат. Ким? Дос. Ээси болот дагы кантип айтат? Күйүнтүп айтат деген кошумча кыймыл аракетти билдирип, бышыктооштук милдетти аткарып жатат. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Жигит мактана сүйлөдү. Эмне кылды? Сүйлөдү. Ким? Жигит ээси. Кантип сүйлөдү? Мактана сүйлөдү. Демек сүйлөдү деген баяндооштун кошумча кыймыл аракетин кантип сүйлөгөндүгүн билдирип, мактана деген сөз бышыктооштук милдетти аткарат да кантип деген суроого жооп берди. Кийинки сүйлөмдү карайбыз балдар. Окуучулар агайларына учурашканы келишти. Кимдер? Окуучулар. Эмне кылышты? Келишти. Баяндоочу. Эмнеге келишти? Эмне максат менен келишти? Учурашканы. Демек, бул жерде дагы бышыктооштук милдетти аткарган. Учурашканы деген сөз чакшыл болуп дагы аны ганы деген чакшылдын мүчөсү уюштуруп турат. Дагы кошумчалап айта турган нерсе балдар, биз ушул жерден атооштук жана чакшыл түрмөктөрдү эсибизге сала кетели. Бул боюнча биз өткөнбүз мурунку сабактарда. Атооштук жана чакшыл түрмөктөрдү төмөнкүдөй мисалдар менен карап көрөбүз балдар. Мисалы, билек жирей албаганды билем жирейт. Эмне кылат? Жирейт. Баяндооч. Эмне жирейт? Билим ээси. Эмнени? Билек жирей албаганды. Бул жерде толуктооч баары бир 3 сөз тең бириктелип толуктооштук милдетти аткарып жатат. Бул атооштук түрмөк балдар. Себеби албаган деген сөздөгү ган деген мүчө баарын бириктирип бир суроого жооп бердирип атооштук түрмөктү түзүп отурат. Демек, билек жирей албаганды атооштук түрмөк толуктооштук милдетти аткарат сүйлөмдө. Кийинки мисалды карайбыз. Сурап ичкен тамагың суу ичкен менен барабар. Бул жерде дагы сурап ичкен деген сөздө ичкен ган деген мүчө атооштуктун мүчөсү. Кайсы тамагың? Же болбосо кандай тамагың? Сурап ичкен тамагың атооштук түрмөк. Суу ичкен менен барабар. Эмне менен барабар? Суу ичкен менен барабар деген дагы атооштук түрмөк. Ал эми чакшыл түрмөктөрдү кийинки мисалдан карайбыз балдар. Карагыла. Ак куласын алкынтып, кырк чоросун жулкунтуп Манас келе жатат. Эмне кылып жатат? Келе жатат. Ким? Манас. Манас кантип келе жатат? Ак куласын алкынтып, кырк чоросун жулкунтуп. Мында алкынтып деген сөздөгү, жулкунтуп деген сөздөрдөгү ык мүчөсүн карасаңар, алар чакшыл түрмөктөрдү уюштуруп турат. Кантип? Ак куласын алкынтып, кырк чоросун жулкунтуп. Бир суроого жооп берип, сүйлөмдө бышыктооштук милдетти аткарат. Мына балдар, баарын эске түшүрүп алдык. Эми кымбаттуу окуучулар, өтүлгөн темаларды дагы тереңдеп кайталоо үчүн этиштин өзгөчө формаларына үйдөн класстер түзөбүз. Мисалы, төмөнкүдөй. Же болбосо өзүңөр каалагандагы башкача формада түзсөңөр болот. Бул жерде силер эмнелерге көңүл бурушуңар керек экен? Демек, этиштин өзгөчө формалары кайсылар жана алар кандай касиетке ээ? Ошону менен бирге эле силерге дагы тапшырма. Төмөнкү сүрөткө карата этиштин өзгөчө формаларын катыштырып текст түзөбүз балдар. Үйдөн. Ошол силер түзгөн текстте этиштин өзгөчө формаларынан атооштуктар, кыймыл атооштор, чакшылдар, ошондой эле атооштук түрмөктөр жана чакшыл түрмөктөр катышсын. Силер түзгөн текст маанилик жана грамматикалык жактан биримдикте болсун балдар. Мына ушуга көңүл бургула. Ушуга назар салгыла. Андан кийин текстибиз чаржайт болбой, чаканыраак, маанилүү болсун. Мына ушинтип балдар бүгүнкү сабагыбыздагы соңуна чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Жакшы эс алып, мен берген тапшырмаларды аткарып,
толугу менен так жооп бересиңер деген ойдомун. Анда жакшы калгыла.